Pablo Escobar бүгүнкү күнгө чейин тарыхтагы эң каардуу мыкачы кылмышкер катары унутулбай келет. Бир гана өзүнүн каардуулугу менен эмес, байлыгы менен да белгилүү болгон бул кылмышкер өз үй бүлөсүн ысытуу үчүн акчаларды өрттөп от жаккан. Криминалдык карьерасын Меделлиндин жакын райондорунда кичинекей бандит катары баштаган Эскобар 30 жашында дүйнөдөгү эң күчтүү кылмыш империясыны башкарып турган. Анын буйругу менен Колумбиянын министрлери жана ал тургай президенттикке талапкерлер өлтүрүлгөн. Анын таасири ушунчалык күчтүү болгондуктан президент өзү 5 жылдыздуу мейманкана сыяктуу болгон абакта бир нече ай олтурууну суранган. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта 1987 жылы дүйнө жүзүндөгү эң бай инсандардын катарында 7-орунду ээлеп турган жана 80% кокаинди Америка Кошмо Штатына мыйзамсыз жол менен киргизип келген Пабло Эскобар аттуу инсан тууралуу кеп кылмакчыбыз. Достор, бул биздин жаңы форматыбыз. Демек, сиздерге кылмышкерлердин өмүр баянын билүү кызыктуу болсо, анда бул видеого болгону бир мага жакты белгисин коюп, Кыргызтоп каналына катталып кетиңиздер. Биз жолубузду баштадык. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия 1949 жылы 1 декабрда Колумбия өлкөсүнүн Рио-Негро шаарында төрөлгөн. Эскобар абдан бакубат үй бүлөдө төрөлгөн. Атасы дыйкан, апасы башталгыч класстын мугалими болгон. Бирок Паблодон тышкары үй бүлөдө дагы 6 бала бар болгон. Ата-энелердин кирешеси балдарны толук камсыз кылуу үчүн ар дайым жетишсиз болуп келген. Эскобардын кичи мекени Колумбиянын экинчи чоң шаары болгон Меделлинге жакын жерге жайгашкан. Эскобар көчөдө чоңоюп, бүт убаксын Меделлиндин көчөлөрүндө хулиган, бейбаш балдар менен өткөрүп келген. Башкалардан айырмасы жок болгон Пабло Эскобар кантип кылмыш жолуна түшкөн. Анын атасы дыйкан болсо, апасы жөнөкөй мугалим болсо, баласы кантип кылмышкер болуп кеткен. Пабло Эскобардын алгачкы кылмыш иштери эмнеден башталган? Жаш Пабло убактысынын чоң бөлүгүн Меделлиндеги жакыр кварталдарда өткөргөн. Ал жер кылмыштуулуктун очогу болуп келген. Эскобар биринчи кокаинге такыр тиешеси жок болгон жергиликтүү көрүстөндөн мүрзө таштарын уурдай баштаган жана жазууларды өчүрүп, аларды панамалык дилерлерге сата баштаган. Андан кийин тамеки жана марихуана сатып, лотерея билеттерин жасалмалаган. Көп өтпөй ал чакан кылмыштуу топ түзүп, тетиктерге сатуу үчүн кымбат баалуу унааларды уурдай баштаган. Андан кийин рекетчилик менен алектенүү идеясы пайда болгон. Эскобарда адал жол менен табуу деген принцип болгон эмес. Ал кандай жол менен болбосун, ар дайым акчаны биринчи орунга коюп келген. Буга чейин акча үчүн адамдарды коркутуп үркүтүп келсе, мындан кийин акча үчүн адамдарды өлтүрө баштайт. Албетте, маньяк сыяктуу астынан чыкканга кол салган эмес. Ал ар дайым байларга жана өз душмандарына каршы болгон. Эң кызыгы, ал адамдарды өлтүргөндүгүн жашыруунун ордуна башкаларды коркутуу үчүн пайдалана баштайт. 1971 жылы Паблонун кишилери колумбиялык бай өнөр жайчы Диего Эчеверияны барымтага алып, узакка созулган кыйноодон кийин өлтүрүшөт жана өлүктү таштанды таштоочу жайга ыргытып жиберишет. Эскобар анын өлтүрүлүшүнө катыштыгы бар экендигин ачык айтып, Меделлиндин жакырлары Диего Эчевериянын өлүмүнө майрамдап, Эскобарга ыраачылык билдирип, аны урматтоо менен эл доктор деп атай башташат. Байларды тоноп, жакырлар үчүн арзан турак жай куруп, Меделлиндеги популярдуулугу күндөн күнгө өскөн. 22 жашында эле Пабло Эскобар Меделлиндин эң атактуу крим авторитети болуп турган. Бирок Эскобар бул менен эле токтоп калууну эч качан ойлогон эмес. Анын бандасы өсө бергендиктен Пабло Эскобар кийинки кылмыш ишини баштоону туура көрөт. 1970 жылдары АКШ банги соодасынын чексиз рыногу бар өлкө болгон. Канча кокаин өндүрүп сатпагын, канча наша АКШ өлкөсүнө киргизбеген ар дайым сатып алуучу табылган. Башында Эскобар кокаин өндүргөндөрдөн товарларды сатып алып, ортомчу катары АКШда кокаин саткан сатуучуларга жеткирип турган. Мындай мыйзамсыз наша сатуудан түшкөн акчанын чоңдугуну көргөн Пабло бул ишин токтотууну ойлогондой эмес. Анын ордуна каршылык көргөзгөн бийликтин кызматкерлерин ар дайым акча менен сатып алып келген. Эгерде акчаны алууга көнбөсө, анда аларды аеосуз өлтүрө баштаган. Бул Пабло Эскобардын өмүрүнүн аягына чейинки принциптеринин бири болуп келген. 1976 жылы мартта Пабло Эскобар мурда анын чөйрөсүндө жүргөн 15 жаштагы сүйлөшкөн кызы Мария Викторияга үйлөнөт. 1 жылдан кийин алар Хуан аттуу уулду болушат. Андан кийин кызы Мануэла төрөлгөн.
Эскобар канчалык мыкачы кылмышкер болбосун, ал ар дайым үй бүлөсүн сыйлаган. Муну өмүрүнүн аягына чейин бир канча ирет далилдейт. Көп өтпөй Эскобардын банги бизнеси абдан бат өнүгүп, Түштүк Америкада өтө чоң ийгиликтерге жетише баштайт. Бирок банги заты менен курулган бизнести ийгиликтүү деп айтууга да тил барбайт. Бул бизнесте акча көп экендигин түшүнгөн Эскобар кокаинди өзү өндүрүп, ортомчусуз АКШга ташый баштаган. Албетте барында ал кантип, кандай жол менен нашыларды АКШга өткөрүп келген деген суроо пайда болот. Ал буга чейин ар кандай мыйзамсыз жолдор менен унаалардын дөңгөлөктөрүнө жашырып, же адамдар аркылуу товарларını колмо-кол кылып АКШ өлкөсүнө чейин жеткирип келсе, мындан кийин Багама аралдарында банги затын ташуу үчүн өзүнүн аэропортуну ачкан. Ал аэропорт аркылуу самолетко эле кокаинди толтуруп АКШга карата учуруп, талаалуу жерлерге таштаган же ачык эле жолдорго конуп, АКШ өлкөсүндө таң калтырган. Ал жактан өзүнүн адамдары күтүп алып, клиенттерине жеткире баштаган. Бул жөн гана өзү үчүн ачылган аэропорт болбостон, Эскобардын аэропорту аркылуу башкалар да өз банги заттарын АКШга чейин жеткире алышкан. Алардын үстүнөн Пабло 35% пайданы алып турган. Жана бул аэропорттон Эскобардын уруксатсыз Колумбия өлкөсүнөн 1 килограммда кокаинди сыртка чыгарыша алышкан эмес. Албетте, бийликтин мыйзамы бул инсанга каршы иштеген эмеспи дегендер дагы арабызда бар. Мыйзам баарына бирдей болгон. Бирок Пабло Эскобар ар дайым депутаттардан баштап полиция кызматкерлерине чейин пара берип аларды акча менен сатып келген. Эгерде арам жол менен табылган акчаны алганга көнбөгөндөр болсо, анда алардын үй бүлөсүнү ар дайым өлүм менен коркутуп келген. Демек, полиция кызматкерлеринде Пабло Эскобар берген акчаны албай коюудан башка мүмкүнчүлүгү деле жок болгон десек жаңылышпайбыз. 1977 жайында Эскобар жана башка 3 ири банги сатуучулар бирикип Меделлин картели деп аталган уюмду түзүшкөн. Анын эң күчтүү каржылык жана кокаиндик империясы болгон. Мындай акчасы көп уюм дүйнөдөгү бир дагы банги мафиясында болгон эмес. Кокаинди таратуу үчүн миңдеген адамдары бар болуп, мындан сырткары учактары, жада калса суу астында жүрүүчү кайыктарга чейин болгон. Дагы бир жолу айтып кетели достор, бул бир компания эмес, бул кылмышкерлер түзгөн уюм болгон. Жана Паблодо акчадан көйгөй болгон эмес. Бир эле акчадан эмес, авторитети да жогору болгон. Меделлин картелинин абсолюттук лидери болуп турган. 1979 жылы АКШдагы жалпы кокаиндин 80%-ын Меделлин картели жеткирип турган. 30 жашында эле Эскобар миллионер эмес, миллиардер болгонго чейин жеткен. Жана Forbes журналынын рейтинги боюнча анын байлыгы ошол убактагы курс менен 3 миллиард долларга бааланган. Бирок мунун баары аз боло берген. Адам баласынын напсысы тойбостугун баарыбыз эле билебиз. Эми нарко бизнестин түгүнө жеткен Пабло Эскобар саясатка болгон жолуну баштайт. Эмне үчүн көпчүлүк эле бизнесмендер саясатчы болуп, депутат болуп же болбосо президент болууну каалашат? Буга бирден бир себеп албетте өзүнүн байлыгыны сактап калуу. Пабло Эскобардын бийликке келгендигинин эң башкы себептеринин бири бул нарко бизнесини сактап калуу болгон. Жана буга чейин өзүнүн таасирини бир гана өзүнүн бандасына тийгизе алган болсо, мындан кийин бир гана өзүнүн бандасына эмес, бүткүл өлкөгө таасирлүү болууну каалайт. Калктын колдоосуна ээ болуу үчүн Эскобар Меделлинде чоң курулуштарды баштайт. Кедейлер үчүн жолдорду асфальттап, стадиондорду куруп, бекер үйлөрдү тургузуп, элдин ишеничине кире баштайт. Себеби мунун баарын кылуу үчүн Эскобарда акча жетиштүү болгон. Ал өзү кайрымдуулугун, кедей кембагалдардын азап чегип жаткандыгын көрүп, жүрөгү ооруганы менен түшүндүргөн. Бирок ага атаандаш болгон саясатчылар нарко бизнестен түшкөн акчаны ачык ак кыла албаган Пабло шайлоодо элдердин добушуну чогултуу үчүн кылып жаткан аракети деп түшүнүшкөн. Чындыгында эле Пабло Меделлиндин кедейлерини үй менен камсыз кылгандай, калган шаарларды да өнүктүрөм деген убада менен шайлоого аттанат. Буга чейин пара алып коюп, Эскобардын бизнесине көздөрүнү жумуп койгон саясатчылар мындай каардуу кылмышкердин бийликке келүүсүнө каршы чыгышат. Эми мындан кийин Эскобарды камап салууну каалаган саясатчылар да көбөйөт. 1980-жылдардын башында Меделлин картелинин башчысы Эскобар Колумбиянын бийлигине конгрессмендин жардамчысы катары либералдык партиянын колдоосу менен келет. Конгрессмендин орун басары болгондугу менен Эскобар башчы экендигин, конгрессмен анын айткандыгын кылаардыгын баары эле түшүнүп турушкан. Бийликке келди. Ал каалаган мыйзамдарын сунуштаганга укуктуу. Дагы эмне керек десеңиздер мүмкүн. Пабло Эскобарга эми президенттик керек.
жана ал президент болууну каалайт. Бирок Колумбия өлкөсүнүн элиталары Пабло Эскобардын президент болуусуна жол беришпейт. Эң биринчи болуп Колумбиянын ошол убактагы премьер-министри Лара Родриго Пабло Эскобарга каршы чыгып, чоң жыйында анын айыбын ачып, ал банги төбөл экендигини жарыя кылып, бүт элдин, бүт бийликтин астында уят кылат. Жана Паблонун саясатка болгон жолу ушул жерден токтойт. Себеби элдин жана бийликтегилердин Эскобарга болгон ишеничи чегине жетет. Абдан катуу ачууланган Пабло Эскобар артка кайтууну ойлобойт. Анын ордуна бийликти акча менен сатып ала албасам, анда бийликке каршы согуш жарыялайм деп, эң биринчи болуп премьер-министрге кол салат. 1984 жылы 30 апрелде өлкөгө өтө таасирлүү болгон авторитети жогору турган министрди Эскобардын адамдары көчөдө эле башкаларга сабак болсун дегенсип атып кетишет. Албетте өлкөнүн премьер-министри каза болгондон кийин баары коркоо башташат. Бирок чоңдор ким авторитеттен канчалык коркпасын, анын бийликти колго алуусун эч ким каалаган эмес жана каршылыгын көргөзө башташкан. Эскобарда мындай жогорку бийликтин кызматында олтурган адамдарды өлтүрүүсүн токтоткон эмес. Сот кызматкерлерини жардырып, полиция кызматкерлерини өлтүрө баштаган. Мындай айтканда ачык эле бийлик менен согуша баштаган. Жана өзүнүн жөнөкөй колунда иштеген адамдарга эгерде кимде-ким бир полиция кызматкерини өлтүрө турган болсо, мен анда ал адамга $1000 акча берем деп, жөнөкөй адамдардын полиция кызматкерлерини өлтүрүүсүнө себепчи болгон жана миңдеген адамдардын өлүмүнө түзмө-түз себепчи боло баштаган. Жана ушундай кандуу адамдар өлүп жатса дагы Пабло Эскобар бийликти талашуусуну токтоткон эмес. Кыскасы, бийликке тиешеси бар адамдар тынч жашай алган эмес. Себеби кайсыл убакта болбосун аларды Паблонун адамдары атып кетүү коркунучу бар болчу. Эскобардын акчасы ушунчалык көп болгондуктан кайда коротууну билген эмес жана кантип сактоодо ал үчүн көйгөй болгон. Себеби наша сатуу менен тапкан акчаны банкта сактай албайсың. Эскобар болсо аларды жер астына көмүп, дубалдарга жашырып, жада калса өз апасы жаткан дивандын астына да акча менен толтурган. Албетте бир жумасына Пабло Эскобардын капчыгына 3 же $4 миллион акча келип турган. Бул акчаларды президент болуу үчүн коротом деп, өз максатына жетпеген Пабло бийликке каршы согушка корото баштайт. Жада калса президенттикке талапкер болгон Луис Карлос аттуу саясатчы да Эскобардын колунан каза болот. Анысы аз келгенсип, Луис Карлостун орун басарында көпкө ойлонбой, учакта учуп бара жаткан жерден жардырууну туура деп билип, Эскобар 17 ноябрда 1989 жылы жүргүнчү учакты жардырып салат. Бул жардыруудан 107 күнөөсүз жүргүнчүлөр каза болот. А ошол эле учурда Луис Карлостун орун басары тирүү калат. Демек, Пабло Эскобар чыныгы террористке айланат. Буга чейин анын зыяны бийликтегилерге, полиция кызматкерлеринде иштеген бийликтин кызматкерлерине гана тийип келсе, эми жөнөкөй карапайым элдин жашоосу да коркунучка учурайт. Дал ушул окуядан кийин Пабло Эскобарды издөө үчүн бийлик бар күчүнү жумшайт жана жарылган учактын ичинде 2 жаран Америка Кошмо Штатынын жарандары болгондугу үчүн Америкадагы болгон күчүнү жумшап Пабло Эскобарды колго алууга киришет. Жана Колумбия өлкөсүнүн бийлигинен суранышып, Пабло Эскобар колго алынгандан соң Америка Кошмо Штатынын абагына жөнөтүүнү суранышат. Албетте Пабло баарынан да АКШнын абагына олтуруудан коркот. Себеби ал жакта пара берүү менен же коркутуу менен абактан кутулуу мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойт. Жана америкалыктардын киришкендигин Эскобар жарандарын сактоо үчүн эмес, америкалыктарды бир гана миллиондогон сыртка чыгып жаткан акчалары кыжаалат кылып жатат деп айтып чыгат. Миңдеген адамдардын өлүмүнө себепчи болгон Пабло эми бийликке болгон согушту токтотуп, Колумбиянын президенти менен сүйлөшүү өткөрүп, абакка олтурууга макулдугун берет. Бирок бир шарт менен. Ал шарт АКШга өткөрүп бербөө. Колумбиянын президенти Эскобардын сунушуна макул болуп, аны Колумбия өлкөсүнөн сыртка чыгарбай эле абакка камайт. Бирок Эскобар олтурган абак 5 жылдыздуу мейманкана сыяктуу болот жана ал абакты Эскобар өзү үчүн өзү курган. Бул жерде күнүгө майрам, күнүгө той болуп, Эскобар абакта олтуруп алып жашоонун жыргалын көрөт. Эң кызыгы, ал абакта олтуруп алып деле өз бизнесини уланткан. Дагы деле Меделлин картелинин лидери болуп турган. Картелден түшкөн акчалардын баары Эскобардын капчыгына келип түшүп турган. Башкача айтканда, бийлик аны колго алса да, анын бизнесини токтото алган эмес. Аны бийлик дагы түшүнүп турган, бирок ошол эле учурда
Пабло Эскобарга каршы эч нерсе кылыша алган эмес. Абактада мыкайчылыгын көргөзгөн Эскобар ага толук акчаларды алып келбей жаткан, колунда иштеген 2 жардамчысын аеосуз өлтүрүп салат. Бул маалымат бийликке жеткенде, бийлик Пабло Эскобарды башка аскердик абакка которобуз деп чечет. Мындай маалыматты уккан Эскобар ошол күнү эле абактан качып чыгып, өзү өскөн шаарга жашынат. Көпчүлүгүн таң калтырган нерсе, өз шаарындагы жарандардын Паблого болгон колдоосу өтө жогору болот. Учакты жардырып, канчалаган мыйзамга каршы иштерди кылса да, өз эле аны шаар ичинде жашырган. Аны полиция кызматкерлеринин өзүнүн жерлештери сактап, эч кимиси кайсыл жерде жашынгандыгын айтпай, полициянын кармоосуна тоскоол болушкан. Кыскасы, бизге бийлик кылбаган ишти Пабло кылып берген деп бийликке колдоо көргөзгөн эмес. Бирок Пабло өзүнүн адамдарын өлтүргөндөн соң андан көптөгөн өнөктөш адамдары баш тарта баштайт. Өлкөгө таасирин тийгизген досторун бир-бирден жогото баштайт. Эми Пабло Эскобар өзү менен өзү болуп, бийликке каршы согушуунун ордуна ал жашынып кача баштайт. 90-жылдын башында Пабло Эскобар бир эле Колумбияда эмес, АКШ өлкөсүндө да эң көп изделген кылмышкерлер тизмесинде биринчи орунду ээлеп турган. Эскобардын эң негизги катасы кырдаалга сын көз караш менен баа бере албагандыгы болгон. Ал өзүн маанилүү фигура деп эсептеп, ал эбегейсиз каржы ресурстарына ээ болгон, бирок андан ары реалдуу бийликке ээ болгон эмес, же болбосо мурдагы авторитетин жоготкон. Эскобар үчүн кандайдыр бир жол менен кырдаалды оңдоонун бирден бир жолу өкмөт менен кайра келишимди жаңыртуу аракети болгон. Эскобар дагы бир нече жолу адилеттүүлүк менен келишим түзүүгө аракет кылган, бирок президент Савер Гавирия бул жолу банги башчысы менен эч кандай сүйлөшүүгө баруунун кереги жок деп эсептеген. Анын артынан издөөгө түшүп, мүмкүн болсо камакка алуу учурунда өлтүрүү чечимини кабыл алган. Эскобар таасирин жоготкон, өзүнүн алсыздыгын сезген, өзүнө көптөгөн адамдарды душман кылган. Жөнөкөй элден баштап бийликтин кызматкерлери, жада калса Америка Кошмо Штатындагы өзүнө душман кылып алган. Бир гана өзүнүн Меделин шаарындагы жарандар гана ага душман болбосо, көпчүлүк жарандары Пабло Эскобарды жек көрө баштаган. Бирок ошондой болсо дагы Пабло Эскобар өзүнүн көкпеттигини көргөзүп, бийликке каршы согушууну уланта берген. 30 январь 1993 Пабло Эскобардын адамдары Колумбиянын борбор шаары Боготанын эл көп чогулган көчөлөрүнүн бириндеги китеп дүкөнүнүн жанына машинеге күчтүү бомба коюп жардырышкан. Ал жерде көпчүлүгү ата-энелер балдары менен бул кырсыктан жабыр тартышкан. Бул теракттын натыйжасында 21 адам каза болуп, 70тен ашуусу оор жаракат алган. Паблонун мындай кадамга баргандыгы бир гана бийлик эмес, жада калса ага конкурент болгон Кали картели үчүн дагы абдан жийиркеничтүү болгон. Демек, достор, Паблонун бул иши адам өлтүрүп, Пабло сыяктуу эле наша сатып, арам жол менен акча таап келген банги төбөлдөр үчүн дагы абдан таң калыштуу болгон. Жана ошол банги төбөлдөр дагы Пабло Эскобардын бул кылган ишине толук каршы чыгышкан. Кали картели жөн эле ооз эки сөз айтып калган эмес. Анын ордуна Меделин картелине согуш жарыялап, Паблого каршы согуша баштайт. Нашадан түшкөн акчанын көпчүлүгү Эскобарга келгендигине нааразы болгон Кали картели учурдан пайдаланып Эскобарды жок кылууну туура деп билишет. Жана Эскобарга каршы чыккан адамдарды Кали картели акчалай колдой баштайт. Албетте эки банданын ортосундагы болгон чырга бийлик кийлигишпейт, себеби бул согуш Эскобардын алсыздоосуна алып келмек. Бирок бандиттер Эскобардын тууган уругун, тааныштарын аеосуз өлтүрө башташат. Ким Эскобар менен тааныш болсо, анын жашоосу коркунучка учурайт. Жана буларды Эскобар токтото албайт, себеби ал өзү араң полиция кызматкерлеринен качып жүргөн убак эле. Бул убакка чейин Пабло Эскобар өзүнүн канчалык алсыз экендигин сезе баштайт. Жана анын тааныштарынын каза болгондугу Пабло үчүн абдан оор тиет. Бирок Пабло үчүн эң кымбат болгон адамдар анын колго түшүүсүнө себепчи болот. Ал анын аялы жана балдары. Өз үй бүлөсүнү өлкөдөн чыгарып, бийликке каршы болгон күчү менен согушууга даярданган Эскобардын планы америкалыктар бузушат.
Эгерде анын үй бүлөсү Колумбиянын чегинен тышкары болсо, ал өкмөткө жана анын душмандарына толук согуш жарыялашы мүмкүн эле. Эскобар үй бүлөсүн Германияга алып кетүүнү каалаган. Бирок Колумбия өкмөтү АКШнын жардам менен Германия өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Эскобардын үй бүлөсүнө өлкөгө кирүүгө тыюу салышкан. Учак Колумбияга кайтарылып, Колумбиянын полиция кызматкерлери Паблонун үй бүлөсүн коргоого алышкан. Муну уккан Эскобар эмне кылаарын билбей, айласыз калат да баардык пландары жокко чыгат. Эми Эскобар үй бүлөсү үчүн тынчсыздана баштайт. 1993-жылы күзүндө Медельин кокаин картели акырындан жоюла баштаган. Бирок Пабло үй бүлөсү үчүн көбүрөөк тынчсызданган. Эскобар 1 жылдан ашык убакыттан бери аялын да, балдарын да көргөн эмес. 1993-жылы 1-декабрда Пабло Эскобар 44 жашка толгон. Ал АКШнын агенттери тынымсыз аңдып турганын билгендиктен, алар байкап калбашы үчүн телефон аркылуу мүмкүн болушунча үй бүлөсү менен кыска сүйлөшүүгө аракет кылган. Туулган күнүнүн эртеси 1993-жылдын 2-декабрында Эскобар үй бүлөсүнө чалган. Аны издеп жүргөн агенттер бул чакырыкты көп саат бою күтүшкөн. Бул жолу улуу Хуан менен сүйлөшүп жатканда Эскобар 5 мүнөттө линияда тургандыктан анын кайсыл жактан чалып жаткандыгын аныкташат. Эскобар Меделиндин кварталдарында мейманканада жашынган болот. Көп өтпөй Пабло Эскобар жашынган үйдү ар тараптан атайын кызматкерлер курчоого алышып, үйдүн ичине ар тараптан бастырып киришет. Ошол маалда Эскобардын жан сакчысы Эль Лимон үйгө кирүүгө аракет кылган полиция кызматкерлерине терезеден ок чыгарган. Эль Лимон жарадар болуп жерге кулап түшкөндүгүн көргөн Пабло да дароо колундагы тапанча менен ал ар тарапка туш-тушка ок чыгарып, терезеден ашып чыгып, там аркылуу качууга аракет кылат. Качып бара жатканда Колумбиянын полициялык снайпери Эскобардын бутуна атканда кулап түшкөн. Кийин ок Эскобардын аркасына тийип, андан кийин снайпер Эскобарга жакындап келип, башына контролдук ок чыгарган. Мына достор, канчалык күчтүү инсан болсо да, дүйнөдөгү эң белгилүү кылмышкерлердин бири Пабло Эскобардын өмүрү да өлүм менен аяктаган. Бирок Пабло Эскобардын өлүмү кокаин бизнесини Колумбия өлкөсүнөн жок кыла алганбы деген суроо баарында эле пайда болот. Албетте жок. Эскобардын ордун анын эң чоң атаандашы Кали картели ээлеген. Эгерде Эскобар дүйнөдөгү 80% кокаинди тараса, андан кийин келген Кали картели 90% кокаинди таратып турган. Жада калса Меделин картелинин да ашып өтүп кеткен. Бирок 90-жылдын аягында Кали картелинде бийлик жок кылган. Андан соң Колумбия акырындан өлкөдөгү кооптулукту жойо алган. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Бул жаңы форматыбыз. Эгерде кылмышкерлердин өмүр баянын билгиңиз келсе, бир эле кылмышкерлердин эмес, кайсыл бир белгилүү инсандын өмүр баянын билгиңиз келсе, анда комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана достор, биздин каналды колдоо үчүн бул видеого лайк коюңуздар, Кыргыз Топ каналына катталыңыздар жана видеонун шилтемесини WhatsApp'тагы досторуңуз менен же группа менен бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.